Assalamu alaikum, қалың жұрт. Biz Ақтаңдай теледолбору түз эфирдебиз. Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу Алтын Комуз байгесине арналган түз эфирдеги акындардын тандоо туру экинчи мына жумалыгыны улантып аткан чак. Анда кадырбан қалың жұрт, мен жанымда отурган биздин студиянын коноктору, төкмөлөр менен тааныштыра кетейин. Мына менин оң жагымда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, элтээрдин ардагери, Ош шаарынын ардактуу атуулу Түрксой эл аралык уюмунун алтын жылдызынын ээси Байыш Төлөнов. Ошондой эле белгилүү кино режиссер, жомокчу, Ош мамлекеттик университетиндеги кино академиянын ага окутуучусу Токтош Абыкеева абабыз. Жана бул жерде бүгүн бизде өткөн жумада жалгыз акын чыккан болсо, бул жумадан баштап экиден акын Ош студиясында, экиден акын Бишкек студиясында болот. Биздин студиянын коноктору бүгүн бул жерде биздин төрдө отурган Ақтаңдай акындардын бири Төрөбай Арзыбаев жана Тоо булбулу Токтогул атабыздын төрүнөн келген экинчи жуу акын бул Улукбек Кулжачаровдор. Арбаңыздар, кадырлуу биздин Борбор шаарыбыздагы, биздин Бишкек өкүлчүлүгүбүздө олтурган кичиген айым жаныңызда олтурган биздин кадырлуу ал жердеги Калыстар тобунун төрагасы, Калыстар тобунун мүчөлөрү жана бүгүнкү келген айтышчу төкмөлөргө биз кезек беребиз. Ал эми мен ушул жерден учурдан пайдаланып айта кетейин. Биздин жободо негизинен жалпы жонунан жазылып кеткен. Бүгүн шартка жараша биздин Төрөбай Арзыбаев менен айтыша турган нарындан келчү Жылдызбек Алыбаев катуу суркоолоп ооруканага жатып калгандыгына байланыштуу келе албай калды. Эми биздин жобого байланыштуу Төрөбай Арзыбаев бүгүнкү теманы өзү ачып берет. Анда кичиген арбаңыз сөз сизде. 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 Долбоор жөнүндө бир экөө сөз айтып кетпесем болбойт. 32 жылдан бери эфирге алып чыгууда ушул долбоорду иштөөдө биздин Абдубали Акимбек уулунун эмгеги абдан зор, тарыхы дагы абдан күчтүү, теэтүү, тереңде жатат. Кадимки маданчы эпосундагы Рамандын Ырчы уулунун урпактарынан болот. Анда сиздерге Абдубали айке сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен өткөндө мына ушул биринчи тайпасын, биринчи айланпасын Бишкек студиясынан баштап алдык элек. Өткөндөгү жуп акындарыбызга келип баасын берип кеткен Калыстар тобу менен бүгүнкү акыныбыз менен тааныштырып өтөйүн. Кадыралы Куңкубаев түркология илиминин профессору, кыргыз түркологу, Калыстар тобунун төрагасы. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бибайша Арстанбекова, акын, жазуучу, жүзүнөн нуру төгүлгөн, оозунан шекери төгүлгөн эжекебиз бүгүн биздин студиябызда конокто, Калыстар тобунун мүчөсү. Ал эми биздин катышып жаткан акыныбыз Мамбет Токто Өмүр уулу Боордош Кытай элинен келди. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кош келипсиздер. Анда бүгүнкү күнүбүз берекелүү өтсүн деп агай. Алгач эле сөздү мына сиздин баштоочу сөзүңүз менен өткөндөгү биздин биринчи айланпанын жаш акындарынын кандай баа берип кетиңиздер, кандай жыйынтык чыгардыңыздар, ошолор менен баштап алалы. Келиңиз. Жакшы болот. Өзү кыргыздын наркында, салтында акынга баа берүү деген өтө оор маселе болгон. Ошондуктан элдин жарчысы, элдин үмүтү болгон акындарды тигиндей мындай деп бирин жогору, бирин төмөн кароодагы болбойт. Себеби алардын бир гана критерийи бар. Канчалык деңгээлде так айтылды, чеберчилиги кандай, акындык сөз казынасы кандай. Анан кийин ошол айтылып аткан окуя жөнүндө же бир бизде жанакы предмет деп коюп атпайсызбы? Ошолор жөнүндөгү нерселер так болуш керек да. Ошол жагына карап өткөндөгү эки акынды ары кеңешип отуруп биз Нурсултан мырзага 75, Уланбек мырзага, Улан мырзага биз 70 деген упай бердик. Ашык дагы кетпесин,
кем дагы болбосун деп, экөө тең чынына келгенде мыкты акындар экен. Бирок айта кетүү керек, ким Арстанбек акын жөнүндөгү маалыматтары тайкыраак болуп калды да. Ошондуктан мына береки баа калыстар тобунун немеси ушундай натыйжа болду. Ал эми бул жерде мына бүгүнкү акындар отурат, мында Мамбет Токтой инибиз отурат, көптөн бери Кытайдан келип Кыргызстанда жашап өз бир орубуз. Ал эми бүгүнкү эки тема Калыгул Олуя менен Нурмолдо экөө тең залкарлар. Экөө тең Кыргыз элинин руханий жан дүйнө маданият тарыхында өз чийири бар адамдар. Ошондуктан булардын өмүр жолу, чыгармачылык жөнүндө акындар так айтса деген ниетти билдирет элем. Рахмат, эске алабыз. Эжеке, кошумча сөзүңүз барбы? Кыскараак. Мен кошумчалай турган болсом, биздин өткөн көрсөтүүдөгү эки акыныбыз абдан жөндөмдүү акындар экен. Бирок теманы толук ачып бере албай калгандай болуп сезилди мага. Анын үстүнө Арстанбек деген бул көлдөй терең ойлаалыгын айтса болмок, башкасын айтса болмок дегендей көп жери ачылган жок. Ошон үчүн бааларды биз агай айткандай кеңешип отуруп чечтик. Ошол ийгилик баарына. Анда эмесе, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, мына өткөндө биз ушуна Арстанбек Быйлашуулу атабыз көсөм, данышман, көрөгөч, Олия, кадимки Тарзаман ыры менен жалпы ошол кезде өзүнүн доорунда Орто Азияга белгилүү болуп турган, Орто Азияны дөңгөрөтүп турган инсаныбыз туурасында акындар айтыш уюштуруп, мына ушул кишинин басып өткөн жолу туурасында айтканга азын оолак аракет кылышты эле. Ал эми бүгүнкү темабыз болсо Калыгул Олуя жана Нурмолдо акын туурасында болуп жатат. Мына ушу агайыбыз дагы Калыстар тобунун төрагасы айтып өттү, ушуга көбүрөөк басып жазаңыздар деп. Анан Калыстар тобу жөнүндө бир айта кетчү нерсе, бул теледолбоордун жыйынтыгы 30-сентябрда Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик улуттук филармониябызда өтөт. Ага чейин мына ушул тайпа айлана берет, улана берет. Бир эң жогорку деңгээлде өтүп жаткандыгы бул долбоордун калыстыгы мына ушунда. Теледолбоордо катышып жаткан калыстар, сиздер көрүп жаткан бүгүнкү, ал жакта катыша албайт. Жыйынтыгында башка калыстар болот. Бири-бирин дагы билишпейт кимдер калыстар болот. Мына ушуну менен биз бул долбоордун өзгөчөлүгү ушунда деп дагы айта алабыз. Анда эмесе, Акимбек агай, сөз сизде. Сөз сизде. Барбалыңыздар, анда кадырман, мына биз калың журт эл тердеги ушул Актаңдай теледолбоорунун алкагындагы түз эфирде биз тандоо турун баштап, мына экинчи жумалыгын буйрушса өткөрүп жаткан чагыбыз. Ал эми бүгүн ошол биринчи жуп Калыгул Олуя жөнүндө айтыша турган жуптар бул Төрөбай Арзыбаев жана Жылдызбек Алыбаев болчу. Жылдызбек Алыбаев келбей калгандыгына байланыштуу жободо негизи атаандашы келбей калса, анын атаандашы өзү ошол акын жөнүндө, ошол акынды кандай ачып берет, ошол акын жөнүндө дараметин көрсөтөт деген биз чоң ойдо турабыз. Азыр ага чейин Төрөбай баштаганга чейин биз Калыгул Олуя жөнүндө азыраак чакан видео сюжетти даярдаганбыз. Келиңиздер чогуу көрөлү да, анан кийин ыр кезегин биз дароо эле Төрөбайга берелик. Болбай уулу болжол менен 1785 жыл туулган жери Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Кара Ой, Сары Ой айылы деп жүрөт. Айрым маалыматтарда Кочкор өрөөнүндө туулгандыгы айтылат. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин гана анын айткан дегендери жарыяланып, изилденип, ысымы Атбай кыргыз журтуна тараган. Ал оош кыйыш учурдун трагедиясын, өлүм, өмүр, жашоонун маңызы, жакшылык, жамандык, адамдык оң терс сапаттар тууралуу философиялык, дидактикалык чыгармаларды жараткан. Көкүрөк чечен болбосо, көзү көрүп не кылат, жан кыйналат дебесек, жардылыктан ким өлөт? Кара килең болбой кар кетпейт, капсалаң болбой жут болбойт, кар өзгөй болбой доо болбойт, шагылы болбой зоо болбойт, шайыры болбой эл болбойт, пейили жакшы кем болбойт. Аскар 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 тоо,
аягы барып чап болот. Атадан алтоо болсоң да сыйлашпасаң жат болот. Теректин түбү тыт болот, жаман адам кырт болот. Каарына алганда ак жайдын күнү жут болот. Ак бөкөн келип чыгылат, алдын казып ордосо, ак шумкар келип илинет. Саятчы алдын тордосо, ири жылач түз болот. Тезге салып оңдосо, душманыңа кор болот. Калыгул 1855 жылы Ысык көлдү бойлоп ат бастырып баратып, өлөрүнө бир күн калганда Кара ойдон чий баскан бир дөңсөөлүү жерди көрсөтүп, сөөгүн ошол жерге коюуну керез кылат. Эртеси эле 70 жашында ак суу тарапка жол алган Олуя көздөгөн жерине жетпей, Байсоорун тушта каза табат. Айткандай эле сөөгү Кара ойго коюлат. Мына кадырман калың журт, сиздер барыңыздар. Биздин бул жердеги атайын коштоочулар да бар, акындар, биздин көрсөтүү болгон сайын келип өздөрүнүн дагы дараметтерин ушул эфир аркылуу дагы билели деп, мына калыстарыбыз менен бирге биздин өнөр адамдары болуп турат. Анда Төрөбай мырза келеми, Кудай таала бая кээде айтып калат бизде акындардын ушундай жолдомо туш болгондой эле болду эми. Анда кезекти төкөмө берелик. Ана чогулуп бир коштоп коелук. Телеканалга таштап келдим кадамды, эл журтума мен эргип эфирден айтсам саламды. Болбосо даң өнөктөш бүгүн көрсөтсөм мен да чамамды. Бабабыз мында калыгул төрөлгөнүм байкадым. Эми көргөнүмдү мен айтамын. Төрөлүп туруп бабабыз 17-чи кылымда, санап көрсөм да мен дагы 1700 жанада 85-чи жылында. Бирок салкарлар жөнүндө айтууда жалгыз бүгүн мага кыйын да. Babam jönünden ırdodu, men ongo solgo tolgonum. Batıp jatam oylarga, anam talalap ketpey tolarga. 20 minut aytmakpız, bugün Yıldızbek dosum bolgon. Eyvallah. Emi önöktöşümde jok bolsa, kiçine tilek aytıp koyalı. Akındardın gepteri kalkım uşunday bolot boyalı. Şifasın bersin Kudayım, Yıldızbek sakayıp ketkin ılayım. Özün jok dosum жалгызмын, emin aylasın kanday kılayın, emi temaga göngül dobrayın. Egerde azır Kalıgul babam bolgondo, kelmelerim baştamak. Misalı avalı sözüm bismillah, la ilahe illallah. Ozdo dilim kıymılda, la ilahe illallah. Giyden giymin saykalı. Başka jolda da jürbөгөн. Oroşon oşoldu babamında. Alыска кеткен доң атағы, айтайын Kalıgulday доң атаны. Мен дағы келмеға келтірдім, оқып жатып китебін қарма бейдім жақамы. Дайым болсын деп тілеген елдің көнүдө жайдары. Topsal kardın içinin toğdoy bolgon atamın toğdoy eken do salmağı. Ordunan turup da sıygılgan oşo opuzan ormon xandağı. 5 bur tuğan boluptur, medet berdiş berdeken üçöň eken ulusu.
Jigitbek eken erkesi, үйünden oşol genjesi. Bugün açılıp oңырдап көрөйүн, бул күндүн да болот эритеси. Eyvallah. Эми бабабыздын саптарын халкым камтып койсок да болобу. Айта берсе да түгөнбөйт бул залкарлардын да жомогу. Babamız aytıp getiptir, bulut minsen de jetpeysin de, jaş kurak oşo malına. Bolboso şamal minsen de jetpeysin de, jaşagan oşol ömrügö. Karıgan keste de kıyşayıp, boyun berginde dölümgö. Bardığın atam da bağımdağan, salmaktağan da kamdağan. Oşoldu orduk insanlar, oşondoy babam menen de yaşagan. Halkım oşo görgöndörgö men taң kalam, oşondole törölüp kalbaydı bardanam. Okugan sayın kitebimi orguştaymun candanam. Biz dağı kolgo komus karmayбыз, zalkarlardın emgegin kalkım tuğday tutup toğarmayбыз, tuğday biz dağarmayбыз. Haytarda gepten talbayбыз, okup jatıp to kitebin har bir savın tandaybыз. Özgörüp ketpeybiz dağı biroq özümüz tuğarmayбыз. Kazak Kırgız çoğulup kançalık akın gelsek de bugün kalıgıl bolon albayбыз. Eyvallah. Emin ulanta versem bolobu saatımdı karab alayın. Jetene minut boluptur, dağın 13 minut var eken. Bul жалғыз қандай ачат деп қалыстардың ойышаң екен. Кил жеткенше мен дағы қарап тұрсын ел дағы, Қалығұл бабам жөнінде білгенімдің айтайын. Елді 9 айыне көтерісі, Қалығұлдай бабамдың 12 айы көтеріп, Төрөлген екен бабабыз. Hani biz kitepten okup alabız. Anamdağı bir nersesine taң kaldım. Jelkesinde de calı var, on gözünde kalı var. Mör var eken de tilinde, bilbeymin kanday kasiyet var döngününde. Men okup alıp öde sürüdüp jatamın, menimçe çoң sır var okşoyt süründe. Emi жалпы жұртқа да қалорын, залқарлардың емгегін ардайыма сақтайлы, керек болсоң ақындар ар bir сабынды жаттайлы. Markumдар жөнүндөн айтуудан акындар такырды шашпайлы. Babalardın emgegin balдар bizden aktaylı. Eyvallah. Anan esmeye düştü da dağıdan babamızdın saptarı. Jakşı bolsun jerdey bol det bарын çıdap götürgön. Taza bolsun suuday bol det bарын juup getirigen. Oyu tereң turbayбы, oy arаңdan zorgo түшүндүм. Tereң sıranda bar eken, okugan bары doşaң taң eken. Dep men dаңırdadım, menimçe mende daң önör bar eken. Evet. Emi batıp jatam men oylarıga, düşöy mına tuğandar akındık mına joldarıga.
Seni kalkıma kalon aytıp koyoyum, kalkama meni kalorum. Uqqanın ar efirden, ardayım akından jakşыңır bolsun. Jaratkan bergen jaşodo, kalkım çalan urmatsı bolsun. Жүргөнүбүз акындар, ардайым жакшы той болсун. Анан бири-бирибизди көргөндөн акындар асылаппа кой болсун. Кийинки дагы акындарга ачык асман жол болсун. Жараткандан дилеймин ошо. Ой. Алттарды мынан ардайым арбагы бизди колдосун. Ай, рахмат. Emi toktatoyum ыңырымды, көбелең ача бербей сынымды. Калды кул бабам жөнүндө, көбелең ачаң албадым, мен ачык айтам чынымды. Еми тил жеткенче ырдадык, теле көрүүчүлөрдү сыйладык. Буга чейинки таң эки жуптуң эфирден биз да тыңдадык. Emi vakit degen uşunday öte beret turbayba, tileginin ayrımları jete beret turbayba. Kalgul babam siyaktı dalay salkarlar öte beret turbayba. Kılımdamına kılımga, biz kokşagan urpaka jete beret turbayba. Ardımdamına gel atat, uluk bekteydi o jaşlarım, senin dağırday turgan do jaşşarın. Siler var mınan iniler, babalardın emgegin ardayıman aktalat. Zalkarlardın emgebit, kırgızlar üçün tuğganlar, kılımdardan kılımga tübölükte saktalat. Ay azama. Mına kadırman kalın jurt, sizler bugün bizden elteyerden tüz efirde ушул калыгул олия жөнүндө акыныбыздын төккөнүнө өзүңүздөр күбөдөр болдуңуздар. Эми калыстар өзүнүн жумушун аткарат. Себеби бир жума убакыт бергенибиздин дагы бир өзүнчө бир чоң дагы жакшылыгы бар. Дагы бир рет эл журт менен элден дагы ушул эфирде, түз эфирде бизде Facebook'tan да кетип жатат. Эл көрүп, эл дагы өзүнүн пикирлерин айтат. Төрөбайга бир кол чаап, ыраазычылык айтып коелу. Бар. Алебе, азыр мына биздин студияда жакшы мыкты конокторубуз олтурат. Эми кийинки биздин акын болсо бул Айтулуу Нурмолдо акын жөнүндө эки акыныбыз, борборубуз Бишкекте олтурган биздин Мамбет Токто Өмүр уулу. Ал эми бул жакта кадимки Токтогул бабабыздын төрүнөн келген, кадимки биздин устатыбыз болгон Тууганбай Абдиевдин небиреси Улукбек Кулжачаров келип олтурат. Анда оолу биз ошол Нурмолдо жөнүндө кыска биздин атайын видео сюжет даярдалган. Ошону көрөлүк дагы, анан кийин эки акынга кезек берелик. Жазгыч жана төкмө акын, ойчул, агартуучу Нурмолдо Наркул уулу 1838 жылы Жалал Абад облусунун Алабука районунун Кош-Терек айылында төрөлгөн. 9 жашында кыштактагы мечиттен сабатын жойгон. Аны окуткан молдо баланын зээндүү жана идирек экенин байкап, 2 жылдан кийин Намангандагы кыргыз медресесине жиберет. Нурмолдо медреседе окуп жүрүп эле балдарга сабак бере баштаган. Айылдарга мечит курдуруп, балдарды окуткан. Акындын насыятырларынан шарият айтпа арамга, насаат сөздү унутпа, болбос адам түнт болот, боруму окшош тудукка. Азезилге алдатсаң, түштүмдө ойлон кудукка. Эсирип жүргөн нааданды бука менен кошокто, мусулмандын баласы калбасын эгер тозокто. Эси жок жаман ургандар, эйлүүгө чыкса чоңойбойт, акылы жок адамдар 60ка чыкса да сүйлөгөн сөзү оңолбойт. Акылы жок желгөөдөн айланбаш болгон неске окшош, бузукту жолго салган бар, куруп койгон тезге окшош. Атадан жаман туулса, адашып калган кечке окшош, акындардан сөз чыгар, күйүп турган мешке окшош. Көкүрөк туюк кээ адам, соокур болгон көзгө окшош, абайлагын сөзүмдү, агайыны карындаш, чыгып кетсе чымынжан, издеген менен табылбас. Ажал жетсе кар болуп, ар жерде калар алтын баш, баркыңды билген тууганга бастырып барып амандаш.
атаңдай сыйлап карыны, астынан чыгып саламдаш, угуту жок урганга, убара болбот кайран баш. Нурмолдо ырларын кагазга түшүргөн жана төгүп ырдаган акын эле. Анын «Замана» Молдо кыргыз медресесиндеги ыр аттуу чакан 2 китеби жарык көргөн. Акын 1920-жылы каза болуп, Сөөгү Кошттерек мазарына коюлган. Мына өзүңүздөр азын-оолак болсо дагы биздин Залкар акын жөнүндө кичине маалымат алдыңыздар. Эми Улукбек мырза келиңиз эми. Экөөңүздөргө кезекти берелик. Анда кичиген айым кана биздин акындарга сиз дагы кезек берип коюңуз, биз дагы кезек бердик, анда баштаңыздар. Рахмат Абдуали аке, анда биздин жаш акындарыбызга ийгилик каалап, мына студиябызда отурат. Кытайдан келген биздин боордош акыныбыз Мамбет Токто Өмүр уулуна кезекти берели. Келиңиз, чапсан болуңуз эми. Баштай берем, баштай берем. Сиз баштай бериңиз. Çıgandan kıyırda жүргөн kırgızım kançasın olur dondoysun algan Emin Ulukbek bayki kandaysız siz arganday jaktan ırdаңыз men adaşpay çıgandoy tumandan Kuday özü buyursa görüşöbüz finaldan Anda birinçin amandaşayın elmenen Mana kere kırgız barsında Oşam albağıva makal çıkargan Kırgızdan çıkkan Nurmaldan'a Can düğnesin ırmaldı Bir kolunda kalemi, bir kolunda doy kitebi Aytor Kattanıp 9 yaşından Gemi bey gelgendin yolda Hazır komustu doy karasak Ağa tengelbey takır min moldun Antkeni jakşıdan jakşın at kalat Jamandar öse tarıp kalat Irları tolgun gazınan Yatanın ırgağın elde jattalat Nurmoldo da yakının tuğılıp kırgız maktalat Tuğılıp kırgız maktanat Agar tuğuçun akın dep Atağın elde maktalat Özündür soluyt tügönüt Önür pozoy ulun insandın Anan örnögelen öçpöy saktalat Toktogulata jerinen oy Kulca çarıp Ulukbek Tümele tolkundap turgan gezeken Azır tongomus erit deminen Baydın nebiresi doy de bıktım Anda tuğlar çıksın doy gebingen Arnamızdı saktağın bayaken aynıva takır tegingen Kulca çarıp Ulukbek Aytalı bugün tonuk kep Intımaktı tuğılıp Hırdaylı bayke biktep Jarqırap bugün ököbüs jakşılıkты doy ügüttep Karaçın altıны köp, gümüş köp Bugün aldığa gana жүрüş köp Ulagan ulu önördün uğamın seni doy gülüktep Nurmoldo narkul jönünde sen dağı Geldin balki miliktep Andan ak kalpağı kırgız eline Anda bir aytı ötçü cilikte
Адемесе биздин кезекти Ош студиясында отурган мына ошол жаш акындарыбыздын Мамбет Токтонун өнөктөшү Улукбек Кулжачаровго берелик. Улукбек Aldının gözden göç kesen артынан жылып баралы Аранда алға жылғандан авал чақты қарайлы Атадан қалған өнерді уланта тұрған чақ екен Улулардың сөздерін құрайт тұрған чақ екен Улумун жасса еченди сұрайт тұрған чақ екен Оң өзгөріп көрсің чынында Өзгөріп тұрған нерсеге ақыл жете тұрбайбы Хандықтан ар көйіз менен бер көйіз Бүгін амандашып ырдайлы Нұрмолдодай атабыз бақтыға келген тұрбайбы Ой кезегінден атабыз Дерінен анан білінген 9 жашында қаттанып аланжиян жақаң оқуған Ошол жаққа барған соң алпалымдардан сөз алып арабчаңанан таныған Қат билими жойылып қатар мечіт салдырған Ойлып көрсің чынында Нұрмолдодай атанын ырларыңанда томдығын Арасындан елдерге жаманыры болбығын Хақиқат менен анықтың ақтап айтқан тұрбайбы Тозық оттон елдерін сақтап айтқан тұрбайбы Бирок өкүнүштүү бул жагы ошол эчен деген ырлары бизге жетпей калганы канчалаган ыр жазсаң ошол союздун анда доорунда дин тааныган ырларын жоготкон дешет калыпта ошондуктан айтарым Мамбет Токтон инибиз Нурмолдодай атанын сөзүнө чындап кириңиз Жакшылыгын ачалы жалпы журт ушул элиме жан дүйнөдөн чачалы Кезегин кайра берейин келтирип айтчы сен кайра анан ырларды кайра айталы Dastançımından Ulukbek oy bul balapандай кезінен Бақыттың дамын татқанбы Бұл атағы шыққан дастанчы Ақ қалпақ елдің аралап талай айтып келген додастанды Бирок нұрдан айтышқанын көрбөгім Емең ушул жолға дой басқанбы Жең ақын бол деп чақырып ақтаңда ешік ашқанбы
Жең алтын комуз алсам деп алтынына кызыгып, ушул жолду кошашка айтышамын деп шашканбы? Бирок өнөргө келсең кысканбайм, өнөрүң болсоң өргө чап, өз элиң баалап сүйүшөт. Бирок айтыштын татаал жолунда азыр аз гана жандар жүрүшөт. Анын айтышкандар билишет. Айтыштын жолуң оңойбу, ага чыдаган жандар киришет. Эмиң акындык деген акындык бул Кудайдан. Даана бербесең анда өнөрдүн суусун ким ичет? Бирок улеке, алтын болбосун максатың, алтын өзү чирибейт, бирок алдалай башты чиритет. Эмиң айтылууң акын Нурмолдо, жакшы менен жаманды, айбан менен адамдың, арам менен адалды. Жарык менен дой караңгы, айтып келген дой Нурмолдо. Болбосоң аркы дүйнө, бул дүйнөң аргандай не бир заманда. Айтып келген Нурмолдо, жан дүйнөсүн байытып, шарият окуп жашынан жаркып келген Нурмолдо. Талаалардын аралап, таңшып келген Нурмолдо. Океандай деңизден чалкып келген Нурмолдо. Кымындай бала кезинен ошол кош теректен аттанган, томуктай бала кезинен тел торуң аттай тапталган. Бүгүн атагы аты Нур болуп, жазылган китеп дойыр болуп, бизге акча окум болуп, асмандан жети дубанга туу болуп, бул күнү желбиреп турат асмандан. Şariyat aysan atamız, handa kalpı bulboyt kalkında. Tanımal bolgun atanın жазуусу билеп турат kalkında. Handыкtan andan aytalı, oy altın dep azır kakşabay Nurmoldo'nun aytalı. Altınga ança kızıkpay Nurmoldo'nun açalı. Tarık kılıp kaltırgan ırlarından da kazalı. Çınından emin karasan, akındardın alpeken, akındardın asteken. Geçen жүргөн кезинден geçen ырды жас чекен. Кат таанытқан акындар, андан айтып отурсаң жеңи жок менен токтогул. О Нурмолдодой атадан сабак алган кезинде аны кантип унтады, ошол жагын айталы. Nurmoldo'doy atanın kevin andan aytalı, bökürökkö saktaylı, gördüğünügö girbesten böküröktö jattaylı. Iğı gelsen alırın, el jurtuğu aytalı, көңүндөрдү башкага кирдетпестен бул күндө Нурмолдодой атанын саптарында жаттайлы. Көңүлдөгү кушулган интернет кез бараткан көрдүйнөгөн окатка шашыбанда баспастан эң акындар анда калтырган эчен деген саптарын айтып отурсаң алардын анда жазганын көкүрөккө каталы көр тиргиликтен арылып
Akındardın ırından ağzın olak çaçalı. Ömürdün ötkün kıyırınan oşul akındın ırları menen baraldi. Ay rahmat. Bar bolgula bizdin akındarыбыз. Ekөөңүздөргө тең. Мына бул жерде Төрөбай төкмөп отурат. Бардыңыздарга чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Эл тараза, эл сынчы, анан анын ичинде калыстарыбыз бар, көрөрмандарыбыз бар дегендей чыгармачыл ийгилик. Биз билинбей эле убактыбыз ушун менен өтүп кетти. Ушунчалык баягы ар бири кызык айтып аткан мезгилде карап отуруп эле убактыбыздын кандай өткөнүн да билбей калдык. Кадырман калың журт, биз эл-тер каналынан сиздерди каалайбыз, алыстабай туруңуздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Ал эми биз болсо бүгүнкү экинчи, үчүнчү жупту ушул менен соңуна чыгабыз. Кийинки ишемби күнү дал ушул саатта, дал ушул мүнөттө жолукканча баарыңыздар аман туруңуздар.